Саламатсыңарбы балдар? Кандай? Эс алып жатасыңар? Маанайыңар кандай? Эң сонун, азаматсыңар. Балдар айткылачы, азыр кайсыл мезгил? Туура, жаз мезгили. Сыртта арай кандай? Туура, асман ачык, күн жылып, жер бетине чөптөр чыгып калды, Жаздын алгачкы гүлү болгон байчеке гүлү дагы гүлдөдү. Ошону менен бирге эле шабдалылар, бадам, алма өрүктөр дагы бутактарында гүл ачып, айлана кооз боло түштү. Ошондой жаз мезгилинде эмне жайт дегенбиз? Туура, жамгыр жайт. Күн күркүрөп, чагылган чагып, жамгыр жайт дегенбиз. Ал эми жамгырдан кийин асманга кызыл, сары, ар түрдүү түстө эмне пайда болот? Асан үсөн пайда болот. Орусчасын эмне дечүбүз? Радуга дейкенбиз, Жамгыр жааганда суу болуп калбашыбыз үчүн биз колубузга эмне которобуз? Азаматсыңар, кол чатырды же болбосо зонтикти көтөрүп сыртка чыгабыз. Жаз мезгилинин башталышы менен эле биз апаларыбыздын майрамын тособуз, Апаларыбызды куттуктап белектерди беребиз. Ошондой эле ата-энелерибиз, байкежелерибиз огород бактарда жазгы эгин-тегиндерди эгишет, көчөттөрдү, гүлдөрдү отургузушуп суугарышат. Силер дайыма сырттан үйгө киргенде колуңарды, бетиңерди жууганды унуткан жоксуңарбы? Кол бетиңерди самын менен бат-баттан жууп, таптаза болуп жүрсөк, бизге эч кандай оорулар жолобойт. Түшүндүңөрбү балдар? Ошон үчүн дайыма колдорубузду таптаза кылып жууп жүрүшүбүз керек. Келгиле эми бүгүн биз айлана чөйрөнү менен таанышуу сабагынан келген канаттуулар жөнүндө, келген куштар жөнүндө силерге айтып берейин. Келген куштар булар жаз келгенде, күн жылыганда учуп келүүчү чымчыктар, куштар. Жаз келип күн жылый баштаганда келген куштар келе башташат. Куштарды айырмалап тааный жүргүлө балдар. Мисалы, бул торгой. Булардын өң түстөрү дагы ар түрдүү болот. Бул кара чыйырчык. Бул болсо булбул деген куш. Ал эми бул аккуу, сууда жашайт, көлдө сүзүшөт. Ал эми бул көкөк. Бул узун моюн куш турна. Биз менен чогуу жашаган, жазында чогуу жашаган чабалекей кушу, чымчыгы. Канаттуулар уя курууда эң уста жандыктар. Алар дарактардын бутактарынын арасына, дарактардын уюктарына, чөптөрдүн арасына жана биздин үйлөрүбүздүн шыптарына дагы уяларды салышат. Алар ушул уяда жумурткаларын, балапандарын коргошуп багышат. Канаттуулар курт-кумурскалар менен азыктанышат жана дан эгиндерине зыян келтирүүчү курт-кумурскаларды жеп, бизге дагы пайда алып келишет. Ошондой эле кээ бир канаттуулар уя салууга жөндөмсүз. Аларга биз монтип тактайдан уяларды жасап, бактырак орнотуп беришибиз керек. Ал эми көгүчкөн, сагызган, таранчы сыяктуу куштар, чымчыктар биз менен жайдыркычтыр бир болушат. Балдар, канаттуулар биздин досторубуз. Аларды таштар менен уруп, уяларын бузуп, балапандарын өлтүрбөшүбүз керек, Аларды биз коргошубуз керек. Балдар, сабак силерге жактыбы? Ой, азаматтар, анда эмесе саламатта калгыла. Көрүшкөнчө.